Эми өткөн темадагы Улуу Ата Мекендик согуш учурундагы илим жана маданият деген теманын уланысына көңүл буралы ошол боюнча сөз кылалы. Согуштан кийин Сталиндик административдик буйрукчул система идеологиялык көзөмөлдөрүн күчөтүп, калктын бир бөлүгүндө капиталисттик феодалдык уруучулук көз карашы сакталган интеллигенциянын катмарларында буржуазиялык маданиятка жүгүнүү, коммунисттик саясатты түшүнбөстүк маанай күчөп кетти деген шылтоо табышып, белгилүү акын Молдо Кылычтын эмгектери буржуазиялык улутчул Молдо Кылычтын эмгектери буржуазиячыл улутчул деп аныкталып, аны изилдеген Саманчин, Байжиев, Бектенов репрессияга кабылышканда, окумуштуулар Шүкүров, Соромбаев, Карасаев кызматтарынан бошотулган. Токонбаевдин Кандуу жылдар романы. Токонбаевдин мына сүрөтүн коюп койдук бул жерге. Кандуу жылдар ыр түрүндө жазылбадыбы жана Кандуу жылдар романы. Кубанычбек Маликовдун Балбай поэмалары. Балбай поэмалары катуу сынга алынып, аларды окууга тыюу салынган. 1951 жылы партия менен Совет өкмөтүнүн башкы жетекчилигин көрсөтмөсү менен элдердин улуттук эпостору сынга алына баштаганда, мына алардын ичинде кыргыз элинин рухай турмушунун туу чокусу болгон Манас эпосундагы элге каршы багытталган, динчил, эзүүчүлөрдүн кызыкчылыгын көздөгөн, согушту жактаган чыгарма катары тыюу салынганда окууга. Бирок кыргыз интеллигенциясы ошол убактагы өздөрүнүн эпосу жөнүндөгү бул чечимге ошол партия койгон кине менен макул болгон эмес дагы, басма сөз бетинде көп айларга созулган талаш тартыштардан кийин 1952 жылы Манас эпосунун Бишкекте Манас эпосунун элдүүлүгү деген темада, Манас эпосунун элдүүлүгү деген темада илимий конференция өткөрүлүп, Манас эпосу репрессиядан куткарылган да. Эпосту коргоодо казактын алып жазуучусу Муктар Ауязов, биздин акындардан Алы Токонбаев, Кубанычбек Маликов, Түкөлбай Сыдыкбеков, Бернштам, ошол орус чыгыш изилдөөчүсү, Юнус Алиев, Болот Юнус Алиев, Керимжанова сыяктуу илимдин зор корифейлери ошол убакта чоң эмгек сиңиришкен да. Согуштан кийинки жылдарда элге билим берүү ишинде алгылыктуу бир катар иштер жасалган. Андан кийин басма сөз иши жолго коюлуп, Кыргызстанда согуштан кийин 5 республикалык басма сөз, 5 республикалык, 10 облустук, 70 райондук жана шаардык газеталар 160 миң нускада чыгарыла баштаган. Булардан тышкары коммунист, агитатордун жана пропагандисттин блокнот журналдары кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылган. Кыргыз адабияты өнүгүп согуштан кийин Сыдыкбековдун биздин замандын кишилери, Сыдыкбековдун романы СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгонда, Касымалы Баялиновдун, Касымалы Жантөшевдун, Темиркул Үмөталиевдин, Алыкул Осмоновдун чыгармачылыктары жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдин терең катмарына тараган булардын чыгармалары. Согуштан кийинки мезгилде кыргыз музыкасы, драмасы, көркөм сүрөт искусствосу жаңы бийиктерге көтөрүлүп, өнүгүүнүн үстүндө болгон. 1950-60 жылдарда
1950-60 жылдарда республиканын маданияты жаңы баскычка көтөрүлгөн. Бул жылдары Кыргызстандын көркөм адабияты, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов, Абдукаимов, Эралиев, Касым Кайымов, Токтомушев, Үмөталиев сыяктуу таланттуу акын жазуучулар менен толукталып, элдин арасына эмгектери чыга баштаганда 1963 жылы Чыңгыз Айтматов Тоолор жана Талаалар аттуу повесттер жыйнагы үчүн Лениндик сыйлыкка татыктуу болгон. Кыргызстандын көркөм өнөрүнүн ишмерлери өздөрүнүн жетишкендиктерин 1958 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун экинчи 10 күндүгүндө даңазалап көргөзүп коюшкан. Мына биз сүрөттү бул жерге ошол кылып койдук, ошол баягы 10 декадага барган артисттердин тобу жерде сүрөткө түшкөн экен. Алар өзүнүн чыгармачылыктарын Москванын чоң театрларында коюп, 10 күн бою кыргыз искусствосун ошол Москвада даңазалашканда, ал ошол Москвада болгон 10 күндүктө декадада республиканын 6 артисти бул жерге башынан койдук. Бийлеп аткан жеринен биз кылгылы. Мына Бүбүсара Бейшеналиева. Мына бул жерде турат сүрөтү Муратбек Рыскулов. Сайра Кийизбаева. Мырзабаев. 6 артисти да, Мырзабаев. Бакен Кыдыкеева. Анан Дайыркүл Күйүкова. Ушул 10 күндүктө эң ушул искусство тармагында эң чоң баа болгон СССРдин эл артисти деген наамга татыктуу болушкан. Ошол убакта ойлонуп көргүлө, СССРдин азыр эмне деген чоң зор мамлекеттин жогорку наамы да эл артисти деген наамга татыктуу болушкан деген наам. Андан тышкары ошол декадага барган 9 өнөрпоз артист Ленин орденин алышкан. Ошол убактагы СССРдеги эң чоң сыйлыктардын бири Ленин орденин алышкан. Бул кыргыз искусствосунун Москвадагы 10 күндүк жетишкендиктери болгон да. Ал эми билим берүү тармагында 1958 жылдан баштап 7 жылдык билим берүүнүн ордуна милдеттүү түрдө 8 жылдык билим берүү киргизилген. 8 жылдык билим берүү. 1951 жылы 800 деп коем, 1951 жылы жанагы Кыргыз мамлекеттик педагогика институту негизинде КМУ түзүлгөн. Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн. 1954 жылы анын геологиялык жана техникалык факультеттин базасында 1954 жылы политехникалык институт түзүлгөн. 1951 жылы Ош. 1952 жылы Кыргыз кыз келиндер институту, ошол убактагы Маяковский атындагы деп аталчу, азыркы Бишкек гуманитардык университети, ошонун базасы. Арабаев атындагы институт ошонун базасына ачылган. Мына ошол Маяковский атындагы кыз келиндер институту 1952 жылы. 1955 жылы Кыргыз дене тарбия институту, азыркы физкультура академиясы деп аталып атат. Ошол институт 1953 жылы Пыжывачкадеги ПГП
башкача айтканда Пржевальск мамлекеттик педагогика институту ачылып, республикада педагогторду даярдоодо бул жогорку окуу жайлары чоң бир базага айланган да. Андан кийин Кыргызстан тарыхындагы илим жаатындагы эң чоң окуялардын бири 1954 жылы жанагы 43 жылы ачылган СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалынын базасында Кыргыз Илимдер Академиясы, мына бул жерге зданиясын сүрөттү көргөзүп койдук. Мына Бишкек шаарында Чүй проспектисинде жайгашкан Кыргыз Илимдер Академиясы ачылган. Анын эң биринчи президенти болуп, биринчи президенти болуп, ошол убактагы илимдин чоң корифейлеринин бири врач, биздин жердешибиз мына көлдүн тор айгырынан туулган Иса Ахунбаев агабыз ошол биринчи Кыргыз Илимдер Академиясынын президенти болуп дайындалган. Академиянын биринчи курамына кыргыз окумуштууларынан Жамгырчынов, Ахунбаев өзү, Батманов, Юдахин сыяктуу, Юнус Алиев сыяктуу жазуучулардан Алуу Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков жана башка жазуучулардан түзүлгөн 27 адам ошол Илимдер Академиясынын биринчи курамына киришкен. Академия ошол Кыргызстандагы илимдин өнүгүшүнө ошол жылдан ушул жылга чейин бир топ иштерди аткарып келүүдө.